Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Исмаил Исаков. Протокол боюнча Адаханмат Умаровга кылмыш ишин кошкоо абсурд. Нет более вредного животного, чем человек, не следующего законам. Савонарова. Ар нерсенин өзүнүн сааты келип дегенде Адаханмат Умаровдун тегерегиндеги акыркы учурда күч алып 275 метр жол тилкесин берип койду, чыккынчылык кылды. Ал күнөөлүү, элдин кызыкчылыгына карата жасалган эрдик болчу деп ар кандай түс менен сыпатталган сөздөр саясатчылар, катардагы жарандар жана бийлик төбөлдөрү тарабынан айтылып, ага кошумча тергөө тарабынан суракка чакырылып жаткандыгына байланыштуу. Ошол маселе боюнча кол коюлган келишимдер жана протоколдор жөнүндө жалпы коомго түшүндүрмө берүү учуру келгенди ынандым. Көпчүлүктүн башын маң кылып элди эки жээкке бөлгөн 275 метр жол тилкеси берип коюунун түбү тээ илгерки өлкөнүн тоңгуч президенти Аскар Акаевдин мезгилине барып такалат. 2000-жылдарда башында Тажикстанда энергетикалык кризис күчөп, эли кыйналып жаткан учурда тажик президенти Рахмон Айгулташ Канибадан электр линиясын тартууга бел байлап, Акаевден жер бөлүп берүүсүн сурайт. Анын ордуна биздикилер Баткендеги элине жолдон тоскоолсуз өтүүнү камсыз кылып берүүнү сунуштап, деталдардын иштеп чыгуунун эки президенттин өз өкмөттөрүнө тапшырышат. 2004-жылы 21 майда Хотшент шаарында эки өлкөнүн премьер-министри Танаев менен Акилов жолугуп, Леп жана жол салуу үчүн Ош-Исфана жолунда Сух районунун түндүк эстетикалык жол өткөлдөрү үчүн эки тараптан тең жер бөлүп берүүнү макулдашышат. Анын алкагында 16 июлда номер 207 токтомунун негизинде ошол учурдагы Баткендеги губернатор Аскар Шадиев жергиликтүү бийликтин уруксатын жок Баткен шаарынын эсебинен суулуу жерден 10 гектарга, жайык жерден 4,4 гектарга, Карабак айыл өкмөтүнүн жайык жеринен 60 гектарга берүүгө чечим чыгарып берет. Ошентип биз тараптан бөлүп берген жердин жалпы аянты 104,4 гектарга, узундугу 19 километрди түзөт. 25 октябрда Танаев өзүнүн номер 682 буйругу менен биринчи премьер-министр Жумалиевге келишим түзүүгө жана өкмөттүн атынан кол коюуга ыйгарым укук берет. 2004-жылдын 3 декабрында тажик президенти Рахмон бизге аянты 5 гектар жерди Ош-Исфара жолунан жол участогун салууга уруксат берүү үчүн номер 481 токтомуна кол коет. 2005-жылы март революциясынан кийин 18 майда Танаев Жумалиевде даярдаган келишимге Душанбеге расмий визит менен барган Бакиев кол коет. Келишимдин биринчи статьясында жогоруда айтылгандай кайсыл жерден өтөөрү жазылса, анын 5-статьясынын боюнча биздин жер тажик туугандарга 49 жылга арендага берилип, аренда баасы жылына $1 символикалык түрдө бааланат. Алардын 3,4 километр аянты болгону 5 гектар жерди дагы бизге 49 жылга арендага берилип, жылдык аренда баасы биздикиндей эле $1 бааланат. 2006-жылы 13 сентябрда премьер-министр Феликис Кулов номер 428 токтомунун негизинде 18 майда Душанбе шаарынын кол коюлган келишимде ратификациялоого жогорку кеңешке өкмөттүн атынан киргизип, 26 декабрда ратификациядан өткөрөт. Тажик тарап келишимдин ратификациядан өткөргөндөн кийин лепти салышат дагы, ар кандай шылтоолор менен бизге жол салууга тоскоолдук кылышып, маал чыр чыгарып, убакытты созушат. 2008-жылы 16 майда Рахмондун чакыруусу менен Хотшент шаарында барган Курманбек Бакиев Рахмон мырзанын чыгыштык сый урматына кабыл болуп, алар даярдаган бирдиктүү билдирүү текстине терең маани берип окубай, Аскар Акаев учурунда Сох боюнча Ташкент даярдаган келишимдеги Баткенди Боткен деген текстке кол койгондой, буга да дал ошондой кылып колун коюп, келечектеги чырга пайдалуу
түзгөнүн билбей, алар берген белектерин көтөрүп маанайы ачылып Бишкекке кайтып келет. Кол коюлган билдирүүнүн сыясы кургай электе тажик туугандар дагы чыр чыгарышып, жыйынтыгында тажик тарап биздин эл каршы чыгып жатат. Жарандар үйлөрүн салып алышыптыр. Дарактар чоңоюп өсүп кеттир деген шылтоо менен ратификацияланган келишимди өзгөртүүгө 3,5 километр жол участогунун ордуна башка участок берүүгө бизди мажбур кылышат. Келишим боюнча 3,5 километр участогу тоскоолдуктардан жолду тазалап берүү тажик тараптын милдети болчу. Тилекке каршы Курманбек Бакиев ратификацияланган келишимдин аткарылышын талап кылып, тез аранын ичинде жол салуунун ордуна тажик тараптын дооматы жана сунушуна макул болот. 2008-жылы 22-июлда премьер-министр Чудинов Бакиевдин тапшырмасынын негизинде өзүнүн аппаратын даярдаган протоколдун проектисин жактыруу боюнча номер 378 буйругун чыгарат. Протоколдун 1-статьясында 3,5 километр жолдун ордуна Чорку кыштагынан өтүүчү жолдон 275 метрден кем эмес жол участогун Ош-Баткен-Исфана жолун реконструкция кылуу үчүн деген сөз менен алмаштырылат. Буйрук чыккандан кийин ошону күтүп тургандай тажик тараптагы чоң чыр чыгарат. Чырды басып, маселелерди чечүү үчүн 26 ноябрда Курманбек Бакиев Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаровду 12 чиновниктен турган комиссияны жетектетип Баткенге жөнөтөт. Комиссиянын курамында Сулайманов, Молдошов, Бешимов, элчи Жунушалиев, губернатор Жумабеков, райондун акими Ходжаев, суу чарбасынын өкүлдөрү жана эксперттер болушкан. Алар Баткенге барышып, кырдаал менен таанышып, эл менен жолугушкандан кийин тажик тараптагы делегациясынын жетекчиси өзүнүн коллегиясы Азимовдор менен жолугушуп, 13-пункттан турган номер 16 протоколго кол коюшат. Анын 8-пунктунда таджикская сторона в недельный срок определить порядок строительства моста и реабилитации дороги на участке поймы реки Исфара протяженностью 275 метров и информирует кыргызскую сторону дипломатическим каналом. деп жазылат. Ошентип бул протоколдо жерди берүүнүн, сатуунун жана алмашуунун жыт эмес, ишарасы да болгон эмес. Бул жерде түшүнгөн адамга тажик тарап бир жумалык мөөнөттө жолду салуу эрежелерин аныктагыла, дипломаттык каналдар аркылуу маалымат бергиле деп кайрадан аларга тапшырма берилген сөз гана жазылган. 2009-жылы 3-мартта Курманбек Бакиев менен Рахмондун тапшырмалары боюнча Адахан Мадумаров менен Азимов өздөрү жетектеген комиссия мүчөлөрү менен Ходжент шаарында экинчи жолу жолугушуп, Чудиновдун буйругунун негизинде өкмөттүн аппаратында даярдалып тажик өкмөтү менен алдын ала такталган номер 5-протоколго кол коюлушат. Протокол 9 пункттан турат. Анын 2-пунктунда Во исполнение пункта 5 совместного заявления президентов от 16 мая 2008 года в городе Худжанд, таджикской стороне, в установленном порядке решить вопрос о передаче в аренду кыргызской стороне участка дороги в пойме реки Исфары протяженностью 275 метров сроком на 49 лет за символическую плату, обеспечение беспрепятственного доступа персонала и техники, которые осуществляют строительство указанного участка автодороги. деп жазылат. Бул протоколдо дагы мурункудай протоколдой эле жерди берүү, сатуу же алмашуу жок. Ал тургай кайсы айылдан же кыштактан өтөрү деп жазылган эмес. Бул жерде болгону тажик тарап маселелерди белгиленген тартипте чечкиле деп гана жазылат. 18-мартта Чудинов жол министри Сулаймановго протоколдун акыркы долбоорун даярдоону жана өкмөттүн атынан кол коюуну тапшырат. 2009-жылдын 24-декабрында Сулайманов Ошто тажик тараптын министри менен жолугушуп, өзү башында туруп даярдаган алдын ала макулдашылган протоколго кол коюшат. Протоколдун 1-статьясынын 6-пунктунда тараптар Ош-Баткен-Исфара жолунун протокол постторду койбогонго, анын ичинде Чорку айылынан өткөн 275 метр участкадан унаалардын токтоосуз өтүшүн камсыз кылганга милдеттеме алышат деген сөз кошулат.
Ошентип ушул протоколдо жол кайсыл айылдан өтөөрүн биринчи жолу жазылат. 2011-жылы 21 мартта премьер-министр Атамбаев Ошто Сулайманов кол койгон протоколду жогорку кеңеште ратификациялоого киргизет. Аны биздин комитет 10 майда карап, улуттун кызыкчылыгынан жооп бербегендиктен четке кагылсын. Тажик тарап өз милдеттемелерин аткарбагандыктан биринчи келишим денонсация болсун. Протоколго тиешеси бар чиновниктердин жоопкерчилиги каралсын деп чечим чыгарып берген болчубуз. 2012-жылы Бабанов премьер-министр катары өкмөттүн атынан протоколду артка кайтарып алат. Ошентип жогоруда көрсөтүлгөн келишимдердин, протоколдордун жана өкмөттүн буйруктарынын негизинде Алахан Мадумаровду күнөөлөп, аны эл арасында бокочу кылып көрсөтүү таптакыр туура эмес, негизсиз жана уят. Себеби, биринчиси 2275 метр жол тилкеси жөнүндө сөз өкмөт башчы Чудиновдун 2008-жылдын 28 июлдагы номер 378 буйругунун негизинде Мадумаров кол коердон 4 ай мурун протоколго киргизилген. Ал учурда Мадумаров жумушсуз болчу. Ал кол койгон протоколдордун биринде дагы жерди берүү, сатуу же алмашуу деген сөздөр жок. Болгону Мадумаровдун кол койгон протоколдордун биринчисинде маселени аныктагыла десе, экинчиси чечкиле деп гана жазылган. Бир дагы өлкө аныктагыла же маселени чечкиле деген сөз үчүн кылмыш иши козголбойт. Бул абсурд. Экинчи, Чурк айылынан өткөн 275 метр жол тилкеси деп конкреттүү түрдө кайсыл айылдан өтөөрүн Мадумаров эмес, Сулайманов иним Чудиновдун буйругунун негизинде Ошто кол койгон протоколдо жазылган. Ал протокол 2 жылдан кийин комитеттен четке кагылып, өкмөт тараптан расмий түрдө артка чакыртып алынган. Демек, ал протокол ишке ашкан эмес, жок эсептөө. Ошол нерсе боюнча сөз кылуу мүмкүн эмес. Орусча айтканда, нет предмет разговора же на нет и суда нет дегендей. Үчүнчүсү, тажик туугандар 104,4 гектар жердин ордуна бүгүнкү күнгө чейин бизге 1 сантиметр жерди бербегенине байланыштуу Мадумаров эмес, мурунку ратификацияланган протоколдун аткарылышын камсыз кылбаган атка минерлердин жоопкерчилигин кароо менен бизден колдон чыгарган кирешени төлөп берүүсү тажик тарапка доомат койсо мамлекеттик кадам болмок. 104,4 гектарга жерди эмнелерди гана эгип, канчалаган адам өзүнүн жанын бакмак, мигранттардын саны да азаймак, салыктарын дагы төлөмөк. Төртүнчү, кээ бир бийлик өздөрүнүн ушундай эле колдору кычышып сурашкысы келсе, анда 275 метр жол тилкеси жөнүндө сөздү протоколго эң биринчи киргизилген Чудинов менен Сулаймановду суракка алуу зарыл. Алар ошондогу премьер жана жол министри катары өзүбүздүн аймактан көз каранды болбой турган айланма жолду салууну сунуштап, улуттун кызыкчылыгын коргогондун ордуна тажиктердин айылынан өткөн жолдон 275 метр жол тилкесин 19 километр жол тилкесине алмашууга макул болуп, протоколго киргизилгендин элге түшүндүрүп берсе, логикалык жактан туура болмок. Сулайманов иним алыста эмес, азыр Жапаровдун жанында жүрбөйбү? Эми ушул маселе боюнча жыйынтыктап айтканда, Алахан Мадумаровдун тегерегиндеги кызычуунун ачуу чындыгы ушундай. Бүгүн бийлик жетекчилердин дарегинде сын пикир, айткандарга жасалма иш козголуп, кылмышты таңуулап суракка чакырышып, эл арасында жамааттык кылуунун процесси башталды. Өтө өкүнүчтүү жана бул көрүнүш жакшылыктын нышаны эмес. Мунун түбү элдин көтөрүлүшү менен аяктарын эсибизден чыгарбообуз зарыл. Ага тарыгыбыз далил. Мындай көрүнүштөр өлкөбүздүн стабилдүүлүгүн, бейпилдигин жана биримдигин камсыз кылбайт. Инвесторлордун келишине жана экономиканын өнүгүшүнө шарт түзбөйт. Биз мындай терс көрүнүштөргө жол бербешибиз керек. 27 жыл түрмөдө отуруп чыгып, өз өлкөсүн гүлдөткөн Түштүк Африканын президенти Нельсон Мандела, умы которые ищут вместе, разрушают государство, а те, которые ищут примирение, создают нации деп бекер айтпаса керек. Келгиле, биз дагы өч алуу, же кек алуу жолун издебей келишүү, жарашуу жолдорун издеп күчтүү, бакубат кыргыз мамлекетин түзгөнгө аракет кылалык.
Азаттык партиясынын төрагасы генерал Исмаил Исаков. 20 январь 2022 жыл.